Американын учурунда новатор президенти Джон Кеннеди айтмакчы, өлкөм мага эмне кылды деп сурабай, мен өз өлкөмө эмне иш жасадым, кандай пайда келтире алам деген суроо коюш керек. Расмий маалыматтарга ылайык Кыргызстандын 30%-на жакынын 14 жаштан 28 жашка чейинкилер түзөт. Эксперттердин баамында өлкөдө жаштар саясий жана социалдык жактан абдан активдүү. Алардын арасында күчтүү ишкерлер да бар. Өзүнүн ишин мыкты билген адистер да көп. Ошондуктан мамлекет жаштарга өнүгүүгө шарт түзүп, колдоо көрсөтүшү керек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, урматтуу кыздарым, уулдарым. Мына мен бүгүн сиздер менен ушу Кыргызстандын жаштары менен, ушу конгресске келген жаштар менен жолугуп атканыма да кубанычтамын. Жаштардын арасында болуп аткан жакшы демилгелерди, ой сунуштарды, пикирлерди ортого салып, ушул жерден бир жакшы площадка кылып ушу конгрессти ошол ойлорду ишке ашыра тургандай кылып чечели деген ой менен келип атасыңар. Мен сиздерди аны колдойм, сиздерге ийгиликтерди каалайм. Жаш, келечеги кең кадрларды мамлекеттик кызматка тартуу практикасы улантылат деп Кыргызстан жаштарынын конгрессинин ачылышында президент Сооронбай Жээнбеков белгиледи. Улуттук кадрлардын резерви жөнүндө да айтты. Кадрдык менеджерлик корпуста жаштардын катары калың болушу керек. Элзар Тилебалды уулу тартуулаган башкаруучулардын улуттук корпусу долбоору менен таанышып чыгып, президент мамлекет башкаруучулардын улуттук мектебин калыптандыруу максатын коюп жаткандыгын белгилеп, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын мисалга келтирди. Биз башкаруу системасына көбүрөөк тартышыбыз керек. Келечекке балдарды даярдашыбыз керек. Мен билем, мына Япониядагы 100 менеджер деген кыймыл болгон, билимдүү жаш балдар тартып келип, ошолор көп нерсени, көп кыргыз менеджер болушкан, ошол оор тармактарды ошолор тартышып кеткен. Биз ошол башка мамлекеттердеги өнүккөн өлкөлөрдүн практикасын алып, аны ишке киргизиш керек, ошол боюнча иш алып барышыбыз керек. Жаштар менен жогорку муундун ортосунда айырма болбош керек. Ошол экөөнү айкалыштырып, биз кадрлык кызматта муну чогуу алып кетишибиз керек. Мына көрүп атасыңар, кийинки дайындоолор азыр жаш министрлер, мына жаш кадрлар мына келип атат, демилгелүү кадрлар келип атат. Ишенип атабыз, аларда буйруса жакшы эффект берет деп. Эң биринчиден мен ойлойм, бул Кыргызстандагы жаштарга кандайдыр бир деңгээлде стимул болот. Себеп дегенде президент менен бул ачык диалогко баруу, бул бардык жерде эле уюштурула бербейт. Бул жаштар үчүн бир чоң бир мүмкүнчүлүк болду десем жаңылышпайм. Себеп дегенде жаштар бүгүн өздөрүнүн проектлерин көргөзүп алды. Анан бүгүн ушул резиденцияда отурган жаштардын баары жөн жаштар эмес. Алардын баары лидерлер, алардын баары активисттер, алардын баарынын өзлөрүнүн пландары, идеялары бар. Анан ошол жаштар өздөрүнүн ою менен билдириш үчүн ачык диалогко келгенбиз, ар бир региондордон. Анан бул президентибиздин бизди түздөн-түз жаштарды колдогону, мен ойлойм, бул мамлекеттин уже жаштарга болгон көңүлү, мамлекеттин жаштарга болгон ою уже оңдолуп, алар бизди көздөй уже кадамдарды таштап колдоого, коштоого жакшы бир мүмкүнчүлүктөр түзө баштады десем жаңылышпайм. Кыргызстандын жаштарынын ою таза, ичи таза, мамлекет өнүксүн деп алдыга умтулган тилеги таза. Алар менен республиканы кыдырганда дайым жолугуп турам, деди өлкө башчысы. Билимдүү, иштарман, жаңы көз караштагы жаш адамдар өлкөнүн экономикасын көтөрүүдө өзгөчө роль ойнойт. Ошо келаткан жаштарыбыз келечекте биздин мамлекеттин жүгүн мойнуна алып, жакшы мындай өнүккөн мамлекетти курганга салымдарын кошот дейт. Эмне үчүн дегенде, жаштарда ар дайым жалын бар. Жаштар бар жерде кыймыл бар. Ар кандай болбогон нерсени дагы жаштардын күчү менен ошолорго туура багыт берип, туура шарт түзүп, ошол багытка биз аларды үндөп, ошол багыт туура көрсөтүп берсек, жаштар буйруса мамлекетибизди келечекте астыга алып чыгат. Конгресстин катышуучулары Тилек Токтогазиев, Назгүл Акылбек кызы, Эрмек Адылбеков жана Наргиза Эркебекова айыл чарбасында жаңы инновацияларды ишке киргизүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жарандардын кайрылууларынын негизинде онлайн карталарды түзүү долбоорлору менен тааныштырышты. Сунуш бар, тамчыда ысык суу чыгат. Ысык көлдө күн көп, жылуу. Ушундай эле долбоорлорду биз дагы калган аймактарда жасасак болот, шаарчаларды түзсөк болот. Ошентип 2028 жылга ушундай кыялыбыз бар. Бул
азыр жөн эле мындай тала жаман иштетип аткан жерди биз күнөскана кылып коелу деп ушинтип жайгаштырып койсок, карабайсыңар, может быть биз деле космостон көрүнүп калабыз. Кандай келечекте перспективалар бар? Мына тамчыдан мындай жол бар экен, Алматыдан Google Map'ten неметсем бар экен, бирок ал жаман аябай жол экен. Эгерде ушул ремонт болуп калса, 1,5 сааттын ичинде эле тамчыдан Алматыга өзүбүздүн продукциясын жиберсек болот. Ичине эле коюп койсок болот. Логистикалык борборду, коопсуздук кызматты, электростанция жана лептерди ушака жайгаштырып, бир ушундай долбоорду баштап алсак, менин оюмча мындай көп кишилерди биз жумуш орду менен камсыздай алабыз. Жооп бергенден кийин картага ушундай жашыл түстө, жооп кайтарылгандан кийин ушундай жашыл түстө чыгат. Кызыл түстөгү бул жооп ал элек кайрылуулар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ар кандай суроолор боюнча жазышат. Мисалы үчүн свет жок, же суу жок. Ушул кайрылуулардын негизинде суу түтүктөрү алмаштырылып жатат, жылуулук курлары оңдолду, көп кабаттуу үйлөрдүн айланасы тазалоо үчүн жумушчу орундар түзүлдү. Бул биз үчүн чек эмес. Биз ойлойбуз, ушул онлайн картага бир гана кайрылууларды же көйгөйлөрдү жазуу гана эмес, ушул муниципалдык жана мамлекеттик ишканаларга жасаган ишине ыраазычылык билдирген да кайрылуулар бар, жана дагы көбөйөт. Эми асыл таштан акыл жаштан дейт, мына жакшы акылдарды дагы, жакшы сунуштарды дагы азыр проекттерде мен көрдүм, муну бердиңиздер. Айрыкча мына Кыргыз ай чарбасындагы инновациялар жөнүндө Тилек Токтогазиев абдан жакшы мындай долбоорду көргөзүп берди. Чынын айтканда ай чарбасы бул биздин келечектеги экспортко алып чыга турган, биздин элдин жашоо турмушун көтөрө турган бир негизги тармагыбыз биздики. Биз бул тармакка абдан көңүл бурушубуз керек. Чыныгы мамлекет өндүрө турган инновациялык долбоорлорду биз колдошубуз керек, аларды ишке ашырышыбыз керек. И ошол жаштарыбызга сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө ошол жардамдарды беришибиз керек. Президент Сооронбай Жээнбеков ачык асман экологиялык долбоорун да колдоп, Кыргызстандын келечеги экологиялык таза, органикалык азык-түлүктү өндүрүүдө экенин эске алып, экологияны сактоого кылдат мамиле жасоо зарылдыгын белгиледи. Баары эле акчага келип такалбайт. Эң негизгиси бизде өзүбүздүн аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек. Бизде улуттук жашыл саясат керек. Жана эл аралык кызматташтык. Эмне үчүн? Себеби бул маселе биздики эле эмес, же Индияныкы эле эмес, бул глобалдык трагедия. Ошондуктан биз бул маселени дүйнө жүзү менен кызматташып чечсек болот. Президент Сооронбай Жээнбеков жаштарды коомдун жашоо турмушуна кеңири тартуу, сапаттуу билим берүү жана ишке орноштуруу, жаштардын илимий потенциалын жана маданиятын жогорулатууга багытталган жаштар тарабынан көтөрүлгөн жаңы идея долбоорлорду колдоого мамлекет даяр экендигин билдирди. Жаштар бул кандай өлкө болбосун, ал өлкөнүн канаты, тиреги болот. Жана ошол өлкөнүн өнүгүүсүндө эң кыймылдаткыч күч бул жаштар болот. Мамлекеттин өзүнүн милдети, бийликтин милдети ошол жаштарга ошол өзүнүн ойлорун, идеясын ишке ашырганга шарттарды түзүп берүү болот. Жаштарга таянган аларды эң алдыңкы күч, прогрессивдик күч. Ушул жаштар мамлекетти алып чыгат деген ойдо болгон гана мамлекет мына жакшы бакубаттуу мамлекетти кура алат.